Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз информатика предметинен 5-класстарга сабагыбызды баштайбыз. Сабакты мен Тыйканбаева Айгүл Тынчтыкбековна өтмөкчүмүн. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тексти форматто. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштоордон мурда биз өтүлгөн теманы кайталайбыз. Өткөн сабакта биз текстик редакциялоо деген теманы өткөнбүз. Редакциялоо бул документке ар кандай өзгөртүү киргизүү процесси экенин билдик. Эми балдар, текстти редакциялоо деген бул эмне? Албетте, текстти редакциялоого жаңы тексттерди кыскартуу, өчүрүү, кесип алуу, көчүрүү, орнотуу, издөө жана алмаштыруу аракеттери, текстин туура жазылышын текшерүү жана грамматикасын текшерүү кирет. Ал эми редакциялоонун негизги операциялары кандай? Албетте, кесип алуу, көчүрүү жана коюу операциялары эң негизги операциялар болуп эсептелинет. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү темада биз текстик форматтоо операциялары жана абзацтарды форматтоо боюнча маалымат алабыз. Окуу китептерин, көркөм адабияттарды окуу учурунда газеталарды, журналдарды жана басылып чыккан продукцияларды кароодо силер тексттерди жасалголоонун ар түрдүү ыкмаларын байкагансыңар. Текстик документке керектүү жасалголоо жүргүзүү аны форматтоо этабында жүргүзүлөт. Текстти форматтоо деп документтин бетин, абзацын, тексттин символдук элементтерин жасалголоо процесси аталат. Форматтоонун негизги максаты окурман үчүн даяр документтин кабыл алынышын жөнөкөй жана жагымдуу деңгээлде жасалгалоо. Эң алгач тексттин бир типтүү структуралык элементтерин ажыратып жасалгалоо аркылуу иш жүзүнө ашырылат. Документтин структурасын түшүнүү эч кандай кыйынчылыксыз жасалголоого мүмкүнчүлүк түзөт жана ошондой эле текстти форматтоо бетти, абзацты, тексттин символдук элементтерин жасалголоочу процесс. Форматтоонун негизги максаты даяр документтерди окурман үчүн жөнөкөй жана жагымдуу кабыл алгандай кылып жасоо. Текстти форматтоодо бизге инструменттер панелинин төмөнкү 2 панель керектелет. Алар абзац жана шрифт. Журналдарда жана газеталарда текст бир нече колонкалар түрүндө жайгаштырылат дагы негизги текстке жана башкы саптарына кесилген шрифттер колдонулат. Мисалы, силердин окуу китебиңерде параграфтын аталыштары кесилген шрифттер аркылуу берилген. Каллиграфиялык шрифттер адамдын кол жазмасынын имитациясы болот. Декоративдик шрифттер болсо кооз жана бири-бирине окшобогон чиймелер менен сүрөттөлөт. Каллиграфиялык жана декоративдик шрифттер мукабаларды, куттуктоо баракчаларын жана башка басыла турган продукцияларды жасалгалоодо колдонулат. Форматтоо операциялары. Көпчүлүк тексттик редакторлор текстти автоматтык түрдө барактарга бөлгөндү жана анын номерлөөнү билишет. Алар талаанын өлчөмүн жана саптардын арасындагы аралыкты жөндөйт. Түрдүү варианттагы шрифттерди тандоону сунуштайт. Форматтоо операцияларына шрифт бул алфавиттеги тамгалардын жалпы стилдик сүрөттөлүштөгү толук топтому. Нормалдуу шрифт эч нерсе менен бөлүнбөйт.
жарым жоондуктагы шрифт карараак, ал жакшы байкалат. Курсивдик шрифт жантайып турат. Бул асты сызылган шрифттин көрүнүшү. Индекстерди жазууда колдонобуз. Шрифттердин жазылышы. Шрифттердин стили берилет. Бул жерде ар кандай шрифттердин стилин тандап алсак болот. Мисалы, Кембрия, Калибри жана башкаларды. Шрифттердин өлчөмү. Мисалы, информатика деген сөздү байкадыңыздар. Бул жерде чоң, андан кичине жана андан кичине шрифттердин өлчөмдөрүн көрүп турасыңар. Фрагменттин фонун белгилеп боёп берет. Шрифттин түсүн өзгөртүү. Абзацтын негизги касиеттеринин бири тегиздөө болуп саналат. Тегиздөө беттин каптал чектерине салыштырмалуу абзацтын жайгашуусу. Сол чети боюнча тегиздөө, текстин сол чети тегиз болот, оң чети тегиз эмес. Ортосуна карай тегиздөө. Тексттин ар бир сабы абзацтын берилген параметрлерине салыштырмалуу ортодо жайгашат. Оң чети боюнча тегиздөө. Тексттин оң чети тегиз болот, ал эми сол чети тегиз эмес. Туурасы боюнча тегиздөө. Тексттин эки чети тегиз болот. Эми ушуларга мисал карайлы. Менин атым Айбек, мен 5-А класста окуйм деген сүйлөмдү карап көрсөк. Бул жакта сол чети тегиз, оң чети тегиз эмес. Ал эми бул жерде так ортосу боюнча тегиздөө жүргүзүлгөн. Оң чети тегиз, сол чети тегиз эмес экени көрүнүп турат. Ал эми бул жакта эки чети тең тегиз. Тегиздөөнүн кийинки этабын карап көрсөк. Тизмеге келтирүү, буларга сан, тамга, татаал тизме кирет. Ал эми кийинкиси маркерлөө жүргүзөт. Ал эми бул болсо саптык интервал. Мисал карайлы. Бул жакта сан боюнча тизмеге келтирди, экинчисинде маркерлөө жүргүздү, ал эми үчүнчүсүндө болсо саптык интервал көрүнүп турат. Эми даяр болгон документибизди кагазга басып чыгарышыбыз керек. Аны кантип жүргүзөбүз? Даяр болгон документти биз кагаз бетине принтердин жардамы менен чыгарабыз. Принтер матрицалык бүркмө жана лазердик болуп бөлүнөт. Үйгө тапшырма. Текстти форматтоо деп эмнени түшүнөбүз? Форматтоонун эң негизги максаты эмнеде? Символдорду жана абзацтарды форматтоо процессинде эмнелерди өзгөртсө болот? Стилдик форматтоо кандай артыкчылыктарды камсыз кылат? Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.